Былтыр ektim ele. 180'den aldım ele. Kımmet algan. Бұл эмне деген өрүктүн сорты? Batken örükte. Баткен өрүк бе? Anan Кайсы жанакы Канттай деген өрүк ушу? ova en şirin örüğü şu da. Bunu ancası mı? Bir жылда ушундай болду. Ушундай беме өрдү. O Мунун сыры эмне калып экен? bilmem. Жок, ушу багбаны күчтүү го. O birinci ektim. Alma, kokonglar, kurma üşürüp gitti. Bu ikinci bak. Мына жерде канча түп Cüstü örük var. жүздүү өрүк бар бе? Булар алмалар окшойт, э? Şu üşürü var kalgan almalar. Өрүктөн жүздүү өрүк эктиңиз бе? Cüstü kıldım. Бардыгы ошол Баткенден өрүк. Batken. Бул жерде тикенектен башка нерсе өспөй турган жерде өзү. Муну кантип мынтип гүлгө айлантырдыңыз? Bu şey niyetten ele. Ниеттенби? Anam Allah'a dayanıp Allah'a tevekkül de. Allah'a dayanan kişi Allah yerde kalmaydı kendi. Канчага чыктыңыз? 77. Ay boyunca 80. Yıl boyunca 77. Мына урматтуу туугандар, бир жылдык өрүктө мынанча түшүм турат. Бул Калыбек эке деген өз учурунда талай жыл чарбада жетекчи болуп жүргөн. Бүгүнкү күндө ошентип Акман айылында жамбы ортоткан. Bir кезде biz бала кезде кой уй баккан талага мына ошондой Kayrak abi. гүлзар кылып, ондай мөмөлүү дарактарды эгип, башка кол коңшуларга, айылдаштарга, тууган уруктарга үлгү болуп жаткан биздин Almadan olsun. сыйлуу агабыз. Бир жылдык өрүк. Балким бул Баткенде дагы мынча болбошу мүмкүн. Бул эмне деген алма? Bunu erte bıçar alma. Atın bilmeyin. Erte bıçar alma. Ne hürmet, ne hürmet. Sultan. Шунда айтылгандар. Hareket kılsang bereket деген мына ушул. Sargaygan kayraqı жерге кудук аркылуу суу чыгарып, мына ушундай дүпүйгөн бактарак өстүрүп, гүлзарга айланткан Калыбек экенин жасап жаткан иштери башкаларга үлгү болот десек жаңылышпайбыз. Калыбек эке өз кезегинде тагыраак айтканда советтик мезгилде мекеме ишканалардын, чарбалардын жетекчилери болуп, талай жыл мамлекетке кызмат көрсөткөн инсан. Бүгүнкү күндө өз айланасындагы айылдаштарына ак эмгектин акыбети, багбанчылыктын керемети кандай болоорун көрсөтүп, үлгү болуп келүүдө. Калыбек экенин үйүнөн бир кадам арыдагы табият мына ушундай. Бар болуңуз Калыбек эке, көп жашаңыз, оорубаңыз.